Өлкөнүн сыймыгы болгон окуучуларды окуткан Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектеп отчёттук концертин өткөрдү. 12 декабр күнү ТҮППРЕСС Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектеби отчёттук концерт тартуулашты. Иш-чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө өткөрүлүп, анын дүйнөлүк адабиятка болгон салымы айтылды. Жазуучунун чыгармалары сахналаштырылып, келген коноктор анда белгилүү болгон каармандарды көрүп, ошол кездеги окуянын күбөсү боло алышты. ТÜП район акими Каныбек Адиев музыкалык мектеп райондун эле эмес, бүткүл өлкөбүздүн сыймыгы, келечектеги мыкты инсандарды түптөй турган окуу жай экенин белгилеп, ата-энелерге балдардын чыгармачылыгына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Ага эжекелер, ушундай талыкпастан эмгектене бериңиздер. Бирок сөзсүз түрдө ата-энелерсиз бул нерсе болбойт. Мектептеги билим дагы музыкалык мектеп болобу, башка болобу. Ардактуу ата-энелер ар дайым ошо колдоп, балдарыңарды ушул музыкалык мектепке спорт берип жүргөнүңүздөргө биз терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул сергек жашоо ар бир биздин жаш муундарыбызга керек. Азыр ушундай бир жакшынакай тарбия берип койсок, музыка мененби, спорт мененби, жана башка нерселерби эгерде жакшынакай тарбия берсек, ошол балдардан келечекте Кыргызстаныбызды сүйгөн, Кыргызстаныбызга эмгек кылган, илимдүү, билимдүү жаштар чыгат деп. Бүгүнкү күндө музыкалык мектепте 18 мугалим эмгектенип, 115 окуучу окуйт.